Салам кыргыз элим, бул Халва шоу теледолбоору жана алпароочусу адаттагыдай эле мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин салгылашуу чыгармачыл адамдардын ортосунда болмокчу. Сиздер менен аларды тааныштырып кетели. Оң тарабымда Бурулча Турарбек кызы, ырчы продюсер жана командалаш Каныбек Абдыкеримов, кавер аткаруучу ырчы мырзабыз. Кош келиңиздер, колдоп коелу. Кош келиңиздер. Бурулча, сизге биринчи суроо узаткым келип жатат. Сен менин генералым аттуу ушундай сонун чыгармаңыз март айында чыкты. Жана дегеле айта кетиңизчи, сиздин ушул өзгөчө ушундай тажрыйбаңызда көп учурда ырга кирип, өзүңүздүн сезимдериңизди толук жеткире аласызбы? Кээде жеткире албай калган учурлар болот. Себеби деген сүйбөй калышым мүмкүн, андай жакшы көрбөйчү ал адамды. Ал чыгарма ошондой болуп калышы мүмкүн да. Бирок өзүң чыгармачыл адам болгондон кийин биз эми образга киргенге аракет кылабыз да. Ошондой учур болуп калат. Кээ бир ырлар болуп калат, ушундай бир жан дүйнөң менен ырдаган сайын бир жан дүйнөңдү берген учурлар болуп калат. Генералда негизи бул ыр көптөн берки планда жүргөн, аябай бышырып жүргөн ыр болчу. Ошондо сиз толугу менен өз сезимиңизди жеткире алдыңызбы деген суроону узаткым келди. Жеткире алдым. Жеткире алдыңыз, эң сонун. Жоңузга рахмат. Каныбек мырза, кавер тууралуу көп ушундай мындайча айтканда публикацияларды, көп постторду байкайт экенбиз сиздин Instagram баракчаңызда. Андан тышкары айта кетиңизчи, биздин ушул Кыргызстандын рыногунда десек, конкуренция ушу кавер аткарууларда аябай алда көп десек болот. Өзгөчө ушундай өзгөчөлүктөрдү кошконго аракет саласызбы? Кандай өзгөчөлүктөргө ээ болобуз биз? Мен негизи кавер көп деле ырдабайм, бирок кээде ошо эски чыгармаларды өзүм жакшы көргөн, мурдан бери угуп жүргөн чыгармаларды ошо өзүмдүн аткаруумда кандай угулат экен деп, мындай эксперимент катары гана ырдап, анан мен угуучуларым болсо да ошону менин үнүм менен угуп көргүлө, сындап көргүлө деп гана ошол жаатында гана кавер ырдайм. Основном ошо өзүмдүн жазган же болбосо бирөө жазып берген эле ырларды ырдайм. Азыркы учурда кайсыл чыгарманын үстүндө иштеп жатасыз? Азыр негизи көп бир немеге токтоло албай атам, бир ырга. Бирок 5-6 ырым бар. Токтоло албай жатасыз. Бирок алдыда жаңылыктарды күтөт экенбиз Каныбек мырзадан. Бүгүн Каныбек мырза менен Бурулча айымдын бир команда болмокчу, жана команданын аталышы кандай болот? Кандай дедик? Кыз жигит дедик. Кыз жигит командасы менен учурда биз таанышып кеттик. Кезекти болсо биз тең тайлашуучуларга карама-каршы командага бермекчибиз. Сол тарабымда Руслан Сапаргалиев, ырчы аткаруучу жана командалаш Туратбек Ахматалиев, режиссер, клипмейкер келип отурушат. Кош келиңиздер. Эмесе Руслан мырза дагы жакшы ушундай жаңылык менен келип отурасыз. Апрель айында сиздин сүйүү келдиби аттуу ушундай чыгармаңыз чыгыптыр. Бул тууралуу бизге кыскача маалымат берип кетиңизчи. Бул чыгармам негизи 2018-жылы чыккан. Капыстан эле чыгып алган, жумуштан чарчап келип эле, уйкулуу көз менен алып эле жөн эле илком келип кетип эле. Ошо 2018 чыгарып, анан быйыл чыгарганга туура келди да. Андай жаңылануу болду десек да болот. Андай чыгармалар негизи көп. Ошондо сүйүү келдиби? Ооба, сүйүү келди. Жакшы жооп. Туратбек мырза, сизге дагы менин өздүк суроом бар. Чындыгында ошундай учурда биздин клипмейкерлер, режиссерлор алда канча долбоорлордун үстүндө иштейт. Сиздин учурда кайсыл долбоордун үстүндө иштеп жатасыз? Кино менен иштеп атам. Кино ужас тармагында кызыктуу. Биздин рынокто булдай менин оюмча аз кездешет. Көпчүлүк учурда байкасак, киноиндустрия комедияларга аябай тасмаларга бай десек болот. Эмне себептен бул багытты тандадыңыз? Мен жаман коркокмун да. Караңгыдан корком да. Аябай токойдо жалгыз калгандан корком. Машинамен кетип бараттаган бир жалгыз ээн таап алып калса корко берем да өзүм жалгыз. Ойлондум да, значит, менде коркуп аткан нерсени бир чыгарып берейинчи депчи. Кандай корком мен өзүм элге көрсөтүп берейин деп азыр ужас тармагында иштеп атабыз. Кызыктуу. Чындыгында мен дагы бул сыр болчу, айта кетейин телекөрчүлөргө жана сиздерге дагы. Менин эң сүйүктүү ошо тасмалардын багыты бул ужас багыты десек болот. Бирок мен дагы аябай коркок адамдардын бирине киремин. Жакшы, сизге ийгилик. Эмесе сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Четиндер.
жетимдер командасы креативдүүлүктү кошоюн деп чечтиңиздер деп ойлоп жатамын. Эмесе учурда биз кыз жигит жана жетимдер командасынын ортосунда салгылашуу болмокчу. Биз болсо сиздерге биринчи кезекте сергек сезимдерин тартууламакчыбыз. Аны биздин Nitro Fresh'тен ала аласыздар. Сергек сезимдери бүгүн Халва шоу теледолбоордун алкагында мыкты жеңишке ушундай жакшы жолдордун бири болмокчу. Nitro Fresh'ти тосуңуздар. Бүгүн биз 3 жаркын даамдарды теледолбоордун алкагында даамдап көрөбүз. Булар манго, клубунай, апельсин жана классика. Ар бир уртамда витаминдердин комплекси бар жана Nitro Fresh энергетикалык суусундук болуп эч саналбайт. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз «Алло, сен кайдасың» деп аталат. Командалар учурда даяр. Биринчиден болуп бул оюнду жетимдер командасы ачып бермекчи. Команданын бири экинчисине «Алло, сен кайдасың» деген суроону узатат. Экинчиси командалаш болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар кандай каалашынча илчектерди колдонсоңуздар болот, урматтуу катышуучулар. Бирок ал жактагы локацияны атабаш керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Биринчиден болуп, бул оюнду сиз буга чейин айтып кеткендей эле жетимдер командасы ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Туратбек мырза, «Алло, сен кайдасың» деген суроону узатпаңызчы. Жетим кайдасың? Убакыт кетти? Райондорда, Бишкек ичинде. Өйдө жакта район. Каякта өйдө жакта? Аты да райондун. Кайсы райондор бар, аты ер. Кол менен көргөзбөйбүз? Өйдө жактабы? Өйдө жакта. Асанбайды эле билем мен. Микроштар бар. Жок, дагы. Бар, бирөө бар. Тезирээк. Кайсы райондор бар? Сөзгө болот. Ладно, кийинкиси. Сурап коңуз. Так, биздин ажообуз эмне кылды эле өткөндө? Кол менен көргөзбөйбүз? Филармонияда. Көп эле нерсе кылып жүрөт. Негизи чогултуп, эмне аталыш болуп калды ошондо? Мен монитор карасам болобу? Болбойт. Тезирээк. Так, ошол жерин көрбөй калыптырмын. Чогулуп, адамдар общий чогулат го, чогулуп. Митинг кылды. Кийинкиси. Биздин чоңдор отурат. Бул эмне? Локация да, ак үйдө. Азаматсыз. Базар жок. Машинанын дөңгөлөгүн үйлөгөн жер. Организация, кырсыз билем. Азаматсыз. Биз тамак ичкен жер. Кухня? Кыргызчасы. Кабыл алабыз, кийинки сөз. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык, кол чабуулар, командалар бири-бириңиздерди колдоп коюңуздар. Чындыгында эки сөздү аябай токтолуп калдык десек болот. Жана байкасаңыздар, бул учурда экинчи командага жакшы жардам болмокчу. Кезекте болсо биз кыз жигит командасына бермекчибиз. Алло, сен кайдасың оюнун учурда кыз жигит командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар, убакыт кетти. Бурулчу эжеке, айтып коңузчу, алло, сен кайдасың деп. Самолеттер келип конгон жер. Самолеттер конгон жер. Аэропорт. Биздин Киркамстромдон наркы кеткен район. Сокул. Азаматсыз. Телефондо сүрөттөр көп жүргөн жер. Кол менен көргөзбөйбүз, урматтуу катышуучу. Телефондор сүрөттөр сактайбыз го? Галерея. Өпкө Таластар. Азаматсыз. Оорулуулар барган жер. Больница. Кабыл алабыз. Оорукана. Жок, мени кечирим сурайм. Бул туура эмес сөз болуп калды. Кайрадан кайтып келеличи. Кечирим сурайм. Оорукана, оорулуулар барган жер кыргызча аталышы. Оорукана. Жок, оорулуулар барат, кыргызча аталышы. Неме алып ичишет. Дарыкана. Кабыл алабыз эми. Кийинки сөз.
Атап салдық, кейін сөз сұранамыз. Бийик жерлер. Бізде Қырғызстанда бийик жерлер. Қол менен көргөзбөй сұранамыз. Так. Үйдің астыңғы қабаты. Подвал. Так. Айты бер. Уақыт кетіп жатады. Айты бер. Машиналар қатуу жүрген жер. Эме трасса. Уақыт бүттү. Кийинкиси биздин акыркы сөздү түшүндүрүүгө жетишпей калдык, бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Кол чабуулар. Учурда Алло сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы биринчиден болуп бул оюнду жетимдер командасы ачып берди. Жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Карама каршы кыз жигит командасы болсо 7 сөздү тапканга жетишти. Бир халва балды биз учурда кыз жигит командасына бермекчибиз. Жыйынтыктаганда 1-0 жана кыз жигит командасы алдыда келе жатат. Жетимдер командасы сиздерде дагы сиздердин дагы учурда мүмкүнчүлүгүңүздөр бар болот. Дагы биздин алдыда 5 оюнубуз бар. Азыр болсо биз жаныбарлар менен байланыштуу оюнга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Эки команда тең учурда үндөрдүн, дабыштардын жардамы менен бул үн дабыштар кайсыл жаныбарларга таандык экендигин табышы керек. Учурда студияда ар кандай үн дабыштарды биз угабыз. Алар албетте жаныбарларга таандык. Командалар болсо дал ушул үн дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ар бир команданын өз баскычы бар. Байкасаңыздар кыз жигит командасынын колунда музыкалдык ксилофон аспабыбыз. Үнүн чыгарып койсоңуз болот, Каныбек мырза. Сол тарабындагы жетимдер командасынын колунда биздин сүйкүмдүү жаныбарыбыз, бул доңуз. Дал ушундай үндү чыгармакчы. Эгерде командалар сиздер жаныбарлардын үндөрү табыштар кайсыл жаныбарга таандык экенин тапсаңыздар, биринчи кезекте эмне кыласыздар? Туура баскычты басабыз, ким биринчиден болуп басса, биринчи болуп жооп берет. Жана ким көбүрөөк жаныбарларды туура тапса, бир халва балга ээ болмокчу. Ар бирөөңүздөргө 3 гана мүмкүнчүлүк берилет, 3 жол гана сиздер жаныбарларды атай аласыздар. Эмесе даярбызбы? Даярбыз. Даярдыгын көргөзүүдө командалар ирети боюнча келиңиздер. Биринчи жаныбардын үнүн угалы. Күчүк эмес. Тең тайлашуучуларда жооп барбы? Жооп жок, келиңиздер дагы бир жолу. Дагы бир жолу угуп көрөлү. Куш го? Куш эмес. Кулактан да кетип калгам го. Мен жардам берет окшойм, тең тайлашуучулар кыз жигит сиздерде жок жооп. Жок. Жардам берейин. Бул жаныбарлар көпчүлүк учурларда токойлордо жашашат да, бирок учурда адамдар аларды үйдө дагы багууга аракет салууда. Аябай алдыңкы буттары менен жакшы иштеген жаныбарлардын бири десек болот. Чуңкурларда жашаганды жакшы көрүшөт. Өздөрү ушул казганды билишпейт. Аябай ушундай жалкоо жаныбарлар десек болот. Бирок кашкулактардын турак жайларын басып алышат, же аскалардын жаракаларына жана вактарактардын көңдөйлөрүндө жашашат. Жана жашынып, же жырткычтан качып кутула албаса, өзүн өлүп калгандай көрсөтө алган жаныбар. Биринчиден болуп бул команда басты. Шашпаңыздар. Чөөлөр окшойт? Чөөлөр эмес. Коён. Жок, коён эмес. Коркокто. Алардын изи адамдын колу калтыргандай ушу изи абдан окшош да. Түлкүбү? Мыкты дарак альпинисттери жана көп күч аракет жумшабастан бутакка асыла алышат. Жай кыймылдаган эле. Мен башкача түшүндүрүүгө аракет салайын. Социалдык тармактарда көп байкасак, Америка Кошмо Штаттарында же Европада көпчүлүк адамдар, Мен таптым. Панда. Панда эмес, көпчүлүк адамдар аларды бакканга аракет салышат. Бирок аябай бат чуркап анан адамдардын тамак аштарын уурдаганга да аракет салышат да бул. Маймыл эмеспи? Маймыл эмес.
Кыргызстанда эле барбы же бүтүн дүйнөдө барбы? Кыргызстанда дагы бар, бирок биз буга чейин айткандай эле мүмкүнчүлүктөрдү кое бердик десек болот. Ар бир командага 3 жолу мүмкүнчүлүк берилди, бирок таба алган жокпуз. Бул жөнөкөй эле енот болчу, таба алган жокпуз. Аны биз байкай алабыз сыналгыдан да. Ушундай сүйкүмдүү болуп көрүнбөстөн аябай бул алдыңкылыктар менен тамак аштарды урдаганды жактырат десек болот. Келиңиздер, кезекти экинчи биздин жаныбарга берели. Кекилик эмеспи? Кекилик эмес. Жетиштикпи? Команда. Укпай калдым. Укпай калдым. Кулакта кетти. Кулакта кетип калды. Дагы бир жолу калы. Өрдөктөр окшойт? Өрдөктөр эмес. Жок, өрдөк сыяктуу экен да. Пингвиндерби? Жок. Карга эмеспи? Карга эмес. Сиздерге жардам берет окшойм. Бул куш. Куштун атын табышыңыздар керек. Эгерде куштан 1000 болсо, саны 1000 болсо, ал тынчтыктын символу катары саналат. Акко? Акко эмес. Барбы? Эме? Тең тайлашуучулар. Унутуп атам Кызыл азыр. бала уча эле. Сиздерге башкача жардам берейин. Бизде бар көлдө. Чайкабы. Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрү 2-дүйнөлүк согушта Жапониянын Хиросима жана Нагасаки шаарларына атомдук ушундай бомбаны таштаган. Дал ушуга байланыштуу белгилүү чыгармалардын биринде бул куш тууралуу чыгарма жаралган. Узун, шыйрак, өткүл куштардын бир түркүмү. Эгерде согуш болгон болсо, война болгон болсо, буттар ал куштар алар эме да адамдын этин жеген эмне деп коет эле, билин. Атын унутуп атам, оозун. Кузгун. Азыр бул команда басты. Кузгундар ушундай. Кузгун эмес. Бул байке жөнүнө бас коет. Журавль эмеспи? Албетте, турналар, журавль. Бул турналар тынчтыктын символу деп атап коюшат. Азаматсыздар. Атын унутуп атпадым. Келиңиздер, кезекти 3-чү жаныбарга берели. Непонятный звук болду. Дагы бир жолу көрөлү. Бирок улап кеткендей болду. Дагы бир жолу калы. Жардам берейин. Жыттай. Жыттап жатат окшойт. Мурду Мурду кара, тоолок. Адам сыяктуу түстөрдү айырмай алат. Мурду шуштугу жана ар дайым нымдалышып турат. Тишинин саны 36. Каман эмеспи? Кабан эмес. Узундугу анын өзүнчө ушундай ноябрдан апрель айына чейин аю сыяктуу чейинге кирип уктайт. Кыргызстанда дагы таралган көп эле. Жылан, бака, курт-кумурскалар, козугарын, мөмө жемиштер анын эң негизги азыктары болуп саналат. Узундугу 3 сантиметрге чейин жеткен, 5-6 миңге жеткен ийнеси болот. Кирпи. Кирпи? Жетишпей калдыңыздар. Жетимдер командасы бул жак биринчиден болуп басты. Жок, мен айтып атпайм. Жок, сиз айткансыз. Биринчи кезекте басып туруп, анан ачууга аракет Жөн эле басып аттыңыз. Сени басканман деп. Учурда биринчиден болуп, мен оң тарабындагы кыз-жигит командасы биринчиден болуп басты. Жетимдер командасы келиңиздер. Чамданыңыздар. 4-чү жаныбарды угалы. Таба алган жокпуз, өзүмдүн жардам менен. Мен жардам берейин. Аларды көп учурларда сокур жаныбар деп атап коюшат. Эме, жарганат? Жарганат эмес. Сокур жер астындагы жашоочулар. Чыныгы эмгекчил жаныбарлар болуп саналат. Чычкандарбы? Чычкандар эмес. Чычкандар сокур болсун албайт. Алар чыныгында эле жер астында жашашат. Сокур чычкан беле? Сурм. Биринчиден болуп учурда. Крот. Албетте крот, кыргызча айтканда момолой деп атап коебуз бул жаныбарды. Аны байкай алабыз. Кезекте акыркы жаныбарга берели, 5-чи жаныбардын үнүн угуп коелу. Жеңил койгулачы. Тюлень. Тилеңдин тууганы десек болот. Тюленьдин эмеси. Несі?
Түлен чынында аябай окшош тууганы. Морж экөө бир го. Морж дагы эмес, тең тайлашуучуларда барбы жок? Сизде барбы? Пингвин? Баскычты басып туруп калган Пингвин эмес. Жардам берейин. Бул сууда жашоочу, сүт эмүүчү, ушул эле буга чейин айткандай эле тюлендин туугандары десек болот. Анын кулагы ылдый кармалган ошо тышкы бөлүгү бар. Ошондой эле мөөр жана морждордон айырмаланып, арткы канаттуулар ошо алдыга бура алышат. Арткы канаттарын ошо алдыга бура алышат. Эгерде тюлен жана морждор кыла албаса, алар калышат. Жана андан тышкары көбүнчө жээктеги аймактарда азык-түлүк ресурстарына ээ тайыз сууларда жашашат. Мыкты сүзүүчү болуп саналышат, 40 км/саатка чейин жетет. Анын дельфин эмес. Анын аты 2 сөздөн турат. Мен жакшылап жардам берейин. Биринчи сөзү деңиз. Деңиз эмнеси бул? Барбы жок? Жануар десең, а? Экиле сөздөн дейсизби? 2 сөздөн турат анын аталышы. Биринчи сөзү деңиз, экинчи сөзүчү? Кит? Жок эмес. Деңиз кит десек болбой калат. Түленин бир түрүн көргөн эмесми? Морж менен түлен болот го. Жок, морж, түлен дагы бирөө бар да. Таба алган жок окшойбуз, Мен атын эстей албай атам бирок. Деңиз арстаны болчу, морской лев деп атап коебуз. Оор жаныбарлардын бири болбостон дагы аябай белгилүү жаныбарлардын бири болуп саналат. Тилекке каршы командалар бул жаныбарды таба алган жок. Бул акыркы үндөрдү, добуштарды уктук жана жыйынтыктайлы жаныбарларды тап оюнунун алкагында жетимдер командасы 1 жаныбарды туура тапты. Тең тайлашуучулар кыз-жигит командасы болсо 2 жаныбарды туура тапты. 1 халап алды, кайрадан кыз-жигит командасы Гармакчыбыз жыйынтыктаганда 2-0 кайрадан эле кыз-жигиттер алдыда келе жатат. Жетимдер болсо келиңиздер, чамданыңыздар. Алдыда дагы 4 оюнубуз бар. Биз болсо кийинкисине өтөлү. Жарнама менен байланыштуу жарнама базарына өтмөкчүбүз. Жарнама базарына кош келиңиздер. Учурда биз ушундай буюмдарды атайын алып алганбыз жана биздин катышуучуларга таратмакчыбыз. Ар бир командага бирден буюмдарды беребиз. Кыз-жигит командасы сиздер үчүн жүрөк кабыл алып коюңуздар. Тең тайлашуучулар жетимдер командасына сөк. Жөнөкөй сөк эмес десек болот. Учурда ар бир командага биз буюмдарды тараттык. Сиздердин милдетиңиздер бул буюмдарды жарнамалоо. Жөнөкөй эле жарнама эмес, өзгөчө оюн зоок ушундай оюн форматында театралдаштырылган өзгөчө ушундай жарнаманы сиздерден күтөбүз. Азыр катышуучуларга биз 3 мүнөт убакыт беребиз. Даярдыктан кийин жарнамаларды укмакчыбыз. Майболдун сөгүү. Койдун. Койду уят болуп калбайбы аны? Адамдын эле сөгүү. Жок, адам эмес койчу. Нердики да. Попроси, чтобы вы на экран показали. Ай, молодец. Еш отур. И для этого я когда мне глаза поводил. Эми Бедренный. Ставил суслика, ловлю игру. бул сөк каяктар гана баскан эмес. Кыргыз айтат эмеспи? Көп баскан болуп басат. Мага жаш кезимде атам айтчу. Эй бала, көп баскан болуп басат. Көп бассаңдар не болду? Апам шыйраны сынап дегенде эле. Жабыстырып бүтүп атпы? Я никуда не хожу. Кандай кылып жарнама кичине багыт берсе жакшы болот. Я здесь. Чына, бизге мешетпейли, эшикке чыктырбы? Так. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздердин назарыңыздарда Ладно, напомню уже. ушундай укмуштуудай жалмаш сөкпү, эмне сөк айтпай жатып. Получается, балаган. Шира, Что хуйного в этом? омуртка эмне? Кандай кылып бедренный кость. Кыргызчасын айткан эми, айта албай өлүп азыр. Подсказок. Бедренный кость. Если не знаю, можно знать. Вот, 3 мүнөт деди. Можно сказать, Назарыңыздарда первым делом, Бул жерде жасып никого похоже. Сен мындай айтасың. жазпачы. Кыргызчасы кашкажылык болот, эмне болот? Назарыңыздарда кашкажылык уят болуп жүрбөйбү анан. Жазайын. Я не знаю, что Урматтуу мекендештер, назарыңыздарда менин колумдагы
Ну, я последний, например, я сказала морской. Сіздер эмне деп ойлойсуздар? Первое слово морское. Жамбаштагы сөк, буттагы сөк. Назарыңыздарда Назарыңыздарда менің қолымда. Назарыңыздарда менің қолымда. Жарнама базарын баштамакчыбыз. Ар бир командага биз буюмдарды таратканбыз жана ошол буюмдарды оюн форматында бизге жарнамалаш керек. Кандайдыр бир ролик жаратууда биздин катышуучулар биринчиден болуп бул оюнду кыз-жигит командасы ачып бермекчи. Даярсыздарбы? Сиздердин жарнамаңыздарды күтүп жатабыз. Байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен кичине сүйүүгө кабылып калдым эле. Бир аз жүрөгүм ооруп турат. Махаббаттан дартқа қалсаң, мына ушундай жүрөк келет жарым. Бул жүрөк мени гана көргөн эмес. Кичинекей жүрөк болгону менен толтура махабатты ичине батырат. Бул тарыхта калган Раймалы менен Бегимайдын сүйүүсүн да өткөзгөн. Сиздин жүрөгүңүздүн оорусуна жана сүйүүңүздүн дартына дава болуп берет. Мына сизге жүрөк. Рахмат байке. Муну таксам айыганбы? Сөзсүз. Же сүйүүдөн дагы Айыкмак турсун, жүрөгүңүзгө дава болуп, чыныгы сүйүүнү табууга жардам берет. Рахмат байке. Кызыктуу кол чабуулар, азаматсыздар. Өзгөчө сүйүүгө дагы, ден соолукка дагы байланыштуу учурда биз жарнаманы көрүп алдык. Кезекти болсо, биз учурда жетимдер командасына бермекчибиз. баштан эт. Камераға қарай айтып берейінші. Албетте. Сатайын да мұны. Сатыңыз. Қанша сен артын? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Менің қолымда ушундай бір сөк бияктан шыққан. Эми бул сөк буттан болгон үчүн каяктарга гана баскан эмес дейсиңер. Каяктарды гана көргөн эмес. Мага атам жаш кезинде атам айтчу. Бала көп басқан боқ басат деп. Результаты ушундай калат. Кол чабуулар кыскача азаматсыздар. Учурда тең тайлашуучулар кыз-жигит командасы, жетимдер командасынын буюмун сатып алмак белеңиздер? Жок. Уже басып кетиптир да. Сиздерчи кыз-жигит командасы. Мен, если честно, мында чоң любой нерсени жүрөк алып берген нерсени кереги жок мында. Мага андай жүрөк кереги жок. Тим более чоң керек. Эмесе жыйынтыкты биздин чыгармачылык топ атамакчы, кайсыл команда бир халва балга ээ болду деп ойлоп жатсаңыздар. Ар бир командага тең бир-бирден балдарды ыйгардык, азаматсыздар. Жана жалпы жыйынтыктаганда 3-1 алдыда кыз-жигит командасы келе жатат. Биз болсо учурда сүйүктүү оюндарыбыздын бирин өтмөкчүбүз, аталышы калппы чынбы. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Калппы чынбы оюнубуз, урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин катышуучулар. Менин колумда ушундай кичик карточкалар бар. Алардын жарымысында калппы деп жазылып турат. Ошол эле 50%-ында чынбы деген жазуу бар. Азыр бул карточкаларды аралаштырып сиздерге таратабыз. Ар бир командага бирден гана жазуулар берилмекчи. Сиздер дал ушул карточкага жараша окуя айтып беришиңиздер керек. Эгерде калппы деген сөз болсо, калп окуяны ойдон чыгарып десек болот. Эгерде чындык болуп калса, чындык окуяны түшүндүрүп беришиңиздер керек. Маанилүү шарттардын бири бул жакта эң негизги эреже тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Тең тайлашуучу сиздердин карточкаңыздарда калппы же чынбы таппай калышы керек. Ошондо дал ошол команда бир халва балга ээ болмокчу жана тескеринче. Бул оюнда команда 2 халва балга ээ боло алат. Эмесе биз болсо карточкаларды аралаштыралы биринчи кезекте.
жана командалар тандап алыңыздар. Кыз жигит командасы 1 карточканы алыңыздар. Карточкаларды тараттык, тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз, командалаш эле гана көрө алат. Бир нече убакыттардан кийин сиздердин окуяңыздарды чогуу укмакчыбыз. Калпычымбу оюнубузду баштамакчыбыз. Буга чейин карточкаларды биз таратканбыз жана биринчиден бул оюнду жетимдер командасы ачып бермекчи. Сиздердин карточкаңыздардагы сөзгө ылайык окуяны айтып бериңиздер. Эмесе кимиңиздер окуяны айтып берет? Туратбек айтып берсин. Туратбек мырза, күтүп жатабыз. Угуп жатабыз. Окуя болгондо аябай көп окуялар болот да менин жашоомдочу. Бирөө менен бирөө сүйлөшүп отурат экен да. 3-4 киши сүйлөшүп отурат экен да. Бирөө айтып экен, карышкыр деген bir түндө 7 кырашат экен десе, экинчиси карап туруп, жөө деп коет экен. Ушул окуя бар энди. Ошо. Буланы көркөн. Сиз деген бирөөнүн окуясын айтып бердиңиз да, өзүңүзгө байланыштуу. Өзүңүзгө айтканга болбойт да. Бизге кызыктуу болуп жатат да. Айтсам эшикке чыккан токмак жегенден да. Карточкага байланыштуу өзүңүзгө ошо өзүңүз туруп болгон окуяны айтып бериңизчи. Так. Багыт берип баштап көрөлү. Эмесе учурда командалар, кыз жигит командасы мындайча айтканда жардам көргөзүп биринчи баштап берейин деп жатасыздар. Анан жарым упай биздики болуп калат да ошондо. Болбойт, андай болбойт. Анткени биз баштап атабыз да. Кыз жигит командасы бул оюнду биринчи баштап беребиз деп айтып жатышат. Угуп жатабыз кыз жигит командасы. Мен өткөндө деге Кочкорго тойго баратпаймынбы? Анан айка Брончо айке тамада экен. Анан Кочкор мен өзүмдүн жерим болгон үчүн эртерээк барып калдым, саат 4:30 бардым. Анан барсам, залда эч ким жок, той баштала элек, ресторандачы. Эч ким жок, той ээси менен эле Брончо айке келип тост жазып атышыптыр. Мен ошол жерден айтып кеттим, короче, мага деген той башталардын алдында чалып койгула, мен келип калам. Мен чай ичип келейин, бир аз эс алып келейин деп кеткем. Анан мен уже саатта карасам 6 болду, 6:30 болду. Мен уже сарсанып ола баштадым, мага эч ким чалган жок. Анан кийинип жаңы эле такси чакырып атсам, сиз канасыз деп чалып калды да, уже той башталып атат. Анан кандайча той башталып, уже тамада кирип кетти деп айтып калды. Башталып атат. Элдин баары туруп калды, сиз деле күтүп, уже жок, күтүп атабыз. Анан мен такси келип, ал такси туура эмес айланып, ошентип баргычакты той башталып кеттир да. Анан баягы жерден мен жар айтышым керек болчу да, мен башташым керек болчу. Тамада кирип уже сүйлөп, баштап, жаштарды да киргизип, короче, той башталып кеттир. Мен жар айтпай калдым. Бул окуя жалганбы? Же чындыкпы? Сиздер жоопту узатышыңыздар керек. Карточкадагы жоопту табышыңыздар керек. Бул чайым учурда алдап кеттиби сизди же чындыкпы? Кандай деп ойлойсуздар? Чын болду, болушу мүмкүн анткени. Алдап кетти. Андай болбойт экен. Эмнеге алдап кетти? Андай болбойт. Жок, бирок чындыгында мындай болгондо, саат 7 мен келдим. Уже такси чакырып 6 болду, 6:30 болду. Жок, анан мен такси чакырдым. Анан как раз уже ал эл деген кирип отуруп, саат 6:30 эле кириптир. Анан мен барганда уже той башталып кеттир. Себеби таксини каяктан чакырдыңыз? Тамададан, короче, эме сураса, той элери сураса, силер өзүңөр чалып коет белең, мен кандай ишим бар деп, короче. Той кат менен болду? Ошондо мен жар айттым. Жетимдер командасы кандай деп ойлойсуздар? Учурда кыз жигит командасы чындык окуяны айтып бердиби же жалган окуяны? Жанагы жүрөк каякта? Карап көрөлү. Болбойт караганда. Болушу мүмкүн да, анткени андай учурларда, тойлордо мисалы болуп калышы мүмкүн. Кечигип
чыгармачылык адамдар да ушундай да. О, нерв болуп деген. Туратбек мырза макул эмес окшойт. Көз карашыңызча байкап турамын. Макул болбойт ам эле. Сүйлөшүп алыңыздар, бир гана жоопту кабыл аламын. Кайсы жоопту кабыл алайын? Картасын көргөм да жана неле мага мен жакка тура берсең. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чын болобу? Сен чечим чыгарчы ушунусун да. Чындык деп ойлоп жатасыздар. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Карточканы бизге көргөзүп коюңуздарчы. Сизге көргөзөбүз да. Командаларга дагы бул калп окуя болчу экен. Кайсы жагынан алып кеттиңиз бу? Тамада жаңы эле кириптир да, жаңы эле башталып, элдер финалда туруштур да, башталат депчи. Толугу менен бизди бурууч айым алдап кеттир, азаматсыздар. Кезекти болсо биз учурда жетимдер командасына бермекчибиз. Окуяны ким айтып берет? Менде да бир окуя болгон ушундай. 2019 болсо керек же 2018 да. Адлет Азимовдун клибин тарткан тоого чыгабыз да. Прям аябай бийикке чыгабыз да. Менде бир камера бар эле ушундай. Бир аз проблемный болчу да алчы. Заряд өчүп калып эле батылычы. А мен ойлоп турмун, батарейканы зарядтагам, всё нормально туруп тоого чыгып кеттик. Бир 3-4 дубль эле тарттым да. Тарткандан камера өчүп калды. Жанагы эми ал жерде команда менен жүрөбүз да. Камера өчүп калды, бая кызык болду десем, ошол жерде башка көзгө жеген там да, ошол жерде жана. Так, эмне кылыш керек дедим дагы. Ошол жерден камераны өчүк бойдон эле, эч кимге көрсөтпөстөн экран аябай күн тийип турган кез болчу, күн чакырап турган. Экран көрсөтпөстөн ошол жерден бир 5 дубль тарткам да. Камеранычы. Көтөрүп эле тартып жибергем да. Тарткан ошо бирок Black Magic деген камера аябай оор камера болчу да. Бир аз көтөргөндө колуң ооруп калат да. Бир 5 дубльде тартып турган всё болду, тарттык, нормально кеттик деп туруп түшүп бергенбиз, кайра келип монтажга келгенде чакырган жокмун аларды, өзүм эле монтаждап анан ошол кезде как раз тиги эме кино чыгып калды. Айбек Дайырбековдун киносу бар. Неден киносу эле? Дарагыры. Именно ошонун саундтреги болчу, ошонун материалдарынан кесип атып, жанагы 5 тартылбай калган дубльдун ордун 3 тартылган дубль менен жаап чыгып кеткем да. Бирок кийин айткам. Ушул жерде ушундай болуп калды эле десем, клип жакшы болгон үчүн аны чыгышкан эмес. Эшенсе ойда рахмат деп койгон. Кызыктуу, жакшы окуялардын бири болуп кетти. Кыз жигит командасы кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыкпы же калппы? Жоопту күтүп жатамын. Калп деп ойлоп жатасыздар. Калп. Эч ойлонбостон. Клип боюнча болот да, бул өзүнүн историясын айтып берет. Мен калп айтышым мүмкүнбү? Жок, ошол жерде мисалы биз деле жүрөбүз тартып аткан, бизде деле болгон да андай учурлар. Бирок сразу эле айтчы да, мондай нерсе болуп калыптыр депчи. Эми элестет ошо бирөөнү жөнөткүлө депчи. Жок, эми сен бизде болгон тоонун башындасың да, сенчи аябай эле бийиктесиң. Мындай Мындай карасаң, астында булуттар жүрөт. Сен үстүндө турасың да. Ушундай бийикке чыгып алдың. Ошол жерге жеткенге эле 3 саат убакыт кетет. Бирок 20 минут эле съемка кылдың да. Кайра 3 саат түшүп келдиң. Бизде ушундай бир учур болгон. Мен клибимде чыгып, күн бүркөлүп, жайт деген болчубуз да, жамгыр жайт. Негизи по идее жагыш керек эле. Биз ошо искусственный эмес, ошо жамгырды күтүп атканбыз да. Бир күнү бар, эртеден кечке жөн эле отуруп, кайра баса бергенбиз да. Ошончолук эле алыска. Эртеси кайра барып жаадырып, ошо жамгыр жааган, эртесинде өзү жааган, тартып келгенбиз да. Учурда биз окуялар менен бөлүшүп жатабыз. Келиңиздер, жетимдер командасынын окуясы чындыкпы же жалганбы? Бир гана жок. Жок, эми мен элестеттим, мен 40 жаштагы кишимин. Мен калбайсызбы? Эки баланын атасы мындай эле баштабайсызбы? Кайсы жоопту кабыл алайын? Жалганбы? Калп деген жоопту кабыл алдык. Карточканы көргөзүп коюңуздарчы. Бул калп окуя болчу экен. Негизи чын болчу. Чын эле болгон ушундай. Ишенбесеңиздер сурасаңыздар болот. Калдым бул жакта, бул калп окуя болду да. Жок, негизи чынын айттым да менчи. А эмнеге чындыгын айттыңыз сиз? Мун жана биринчи картада эмеде турган экен эле го. Чында турган экен. Мен ошону элестетип отурмун да.
Эмесе бул сиздердин көйгөйүңүздөр деп айта аламын. Сиздерде калп болчу жана карама каршы команда калп экендигин таап алды. Ооба. Эмесе биз болсо буга чейин айткандай эле 2 халва баллды алууга мүмкүнчүлүк берилет деп айтканбыз жана 2 халва баллды биздин калп үчүн бул оюнубузда кыз-жигит командасына ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 5-1. Азыр болсо биз крокодил оюнуна өтмөкчүбүз. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү кыймыл менен гана командалашына түшүндүрүп бериши керек. Ал сөздөр тамак аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси аны кыймыл менен гана үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан түшүндүрүү керек. Ар бир командага буга чейин айткандай эле 90 секунд убакыт берилет. Эгерде бул объект биздин студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынган. Биринчиден болуп бул оюнду кыз-жигит командасы ачып бермекчи. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Көшөгө. Занавеска. Сахнанын көшөгөсү. Жалюз. Парда. Кабыл алабыз, синонимдер десек болот. Кийинки сөздү сурануудамын. Кийме тиш. Тишпе. Алма. Алма, арбуз. Жер жемишпи? Фрукт Дагы аракет салабыз. Алма, арбуз, алмурут. Кааласаңыздар кийинки сөзгө өтсө болот. Мини юбка. Шортики. Шортики. Кийинки сөз суранууда. Курсак. Лестница. Кийинки сөз суранууда. Карта. Карта, oyun. Карта oyun. Убакыт бүттү. Акыркы сөзгө жетишпей калдык. Эмне акыркы? Акыркы сөз казино сөзү болчу. Карталарга аябай жакын келдиңиз, бирок өзүн таба алган жоксуз. Биз болсо учурда крокодил оюнунун алкагында кезекти болсо жетимдер командасына бермекчибиз. Кезекти биз жетимдер командасына бермекчибиз. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Будильник. Азаматсыз. Жамгыр. Свет. Алма. Неле кылдасың? Кийинки сөзгө өтсө болот. Үй. Пирамида. Калпак ба? Кийинки сөз суранууда. Стройка. Лопатка. Азаматсыз. Калабыз. Бейгиз. Окошко. Бейгиз. Кийинкиси. Вентилятор. Бейгиз. Доска. Ручка. Аракет салабыз. Убакыт бүттү. Жетишпей калдык. Сүрөтчү сөзү болчу, оңой эле сөздөрдүн бирин таба алган жокпуз. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы.
Командалар бири-бири менен сүйлөшүп алды окшойт деп ойлоп жатамын. Анткени ар бирөөңүздөр тең 3төн сөздөрдү таптыңыздар. Азаматсыздар. Ар бирөөңүздөргө 1 халва балдан биз таратмакчыбыз. Жыйынтыктаганда 6-2, бирок алдыда кыз-жигит командасы келе жатат. Биз болсо акыркы оюнубузга кезекти бермекчибиз. Аталышы Озумдан окуу. Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен гана кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр биздин экранда пайда болмокчу. Сиздер байкагандай эле Туратбек мырза азыр наушникти кармап отурат. Бул болсо жетимдер командасы биринчиден болуп баштап бергендигин билдирмекчи. Наушникти тагынабыз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт берилет. Мен болсо музыканы коюп үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Уй. Кырбайбыз. Дейгиз. Спектакль. Дейгиз. Курсант. Озук формасы непонятный болду. Көк желе. Кодалек? Көк желе. Коялек? Көк. Еңгісі. Литр. Литр. Аракет салыңыз, жакшылап. Литр. Шүрөйсүң бө? Кийинки өтсөк болот, калсаңыз. Ыр. Ит? Ыр. Озуга только ит деген сөз чыгат. Ит эмес. Ыр. Еңгісі. Қалақ. Аял? Қалақ. Алла? Қалақ. Жок. Еңгісі. Убакыт бүттү. Деп чакыр кызы. Сен оозду түшүнбөй атпайсың. Чындыгында артикуляция менен айтып жаткан адамдын бардыгы көз каранды да. Биринчи сөздү тапканга жетиштиңиздер, андан кийин не болуп кетти Туратбек мырза? Вообще озун формасы бирдей эле болуп калбай. Бирле. Бираз өзгөрүү жок да, бирле кыймылдап. Келиңиздер эми кыз-жигит командасы канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөлү. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Кыз-жигит командасы биздин Озумдан окуу оюнубузду улантууда. Биз болсо музыка чыгармасын коюп үнүн көтөрдүк. Убакыт кетти. Туз. Туз. Түзүк? Туз. Туз. Кийинки деп коерсиз. Дарбаза. Жок, 3 сөз экенин билдим, бирок эмне сөз экенин билбей атам. Дарбаза. Колбаса? Дарбаза. Колбаса? Ды. Ошол эле ды. Давайте. Акробат. Зоопарк? Кийинки страна, да? Дөңгөлөк. Тюльпан. Да. Булган жок. Специя. Печка? Печка? Кийинкиси. Карандаш. Бир нерсе ташы? Карандаш. Айт, карандаш. Давайте кийинки сөз. Эскимос.
Эскимос. Алтын. 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 Айдин дегендей эле. Алтын. Уақыт бүтті, жетішпей қалдық. Ең эле кызыктуусу эски мост деген кызыктуу болду да. Анткени бул эскимос сөзү болчу, эски мост эмес. Каныбек мырза байкап калдык. Эмесе озундан окуу оюну бизде аяктады, бирок жыйынтыкты бир нече убакыттардан кийин уга алабыз. Буга чейин сиздерге озумдан окуу оюнун жыйынтыктайбыз деп убада бергенмин жана бул оюнду биринчиден болуп жетимдер командасы ачып берип, бир сөздү гана туура таптыңыздар. Тең талашуучулар кыз-жигит командасы 2 сөздү туура тапты. Ошол себептен 1 каба балл кыз-жигит командасына ыйгарылат. Жалпы жыйынтыктаганда 7-2 кыз-жигит командасы жеңип кетти. Эмесе кыз-жигит командасына демөөрчүлөрүбүздөн өзгөчө белектерди каалап коюңуздар. Жетимдер командасы сиздерге дагы активдүү катышуу үчүн биздин белектер. Чоң рахмат. Кайра баштасак болбойбу? Кайра баштасак болбойт, тилекке каршы. Албетте сиздер менен чындыгында убакыт аябай бат өтүп кетти десек болот. Аябай шайырдуу, көңүлдүү оюнду көргөзө алдыңыздар. Өзгөчө ыраазычылык жана телекөрүүчүлөргө дагы өзгөчө рахмат айткым келип жатат. Биз менен чогулуп туруңуздар. Сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшөбүз.